октагона. Боец весовой категории 57 килограмм. Рост 169 сантиметров, ему 21 год. Профессиональный рекорд. 2 победы, 0 поражений и 0 ничьи. Мастер спорта по рукопашным боям. Мастер спорта по грэпплингу. Представляет бойцовский клуб Барс Тим. Тренер Маматов Ильдар. Боевой псевдоним Стрелок. Встречаем Топчубай Улу Келечек. И его соперник в красном углу. Боец весовой категории 57 килограмм, роста 70 сантиметров. Ему 21 год. Профессиональный рекорд. 1 победа, 0 поражений и 0 ничьи. Мастер спорта по джиу-джитсу. Представляет бойцовский клуб GT область Биримдиги. Тренер Адыхаров Султан. Боевой псевдоним Скорпион. Нарынбаев Султан. Бойцы на середину. Да, урматтуу аралаш мушташ өнөрүнүн көрмандары ошентип биз 7-чи жупка жетип келдик. Бул демек андеркарттагы эң акыркы таймаш. Мындан кийин демек мейн карттагы негизги беттештер башталат. Ал эми бул жупта Келечек Топчубай уулу ал көк бурчтан чыкты. Жана кызыл мээлейчен ал эми анын атаандашы Султан Нарынбаев ал кызыл бурчтан чыгып атат кара мээлей менен. Экөө тең болуп көрбөгөндөй өзгөчө демек эмоционалдык бир артыкчылык менен чыкты. Булар эми 57 килограмм салмактагы мушкерлер, андыктан өтө бат, ылдам, динамикалуу таймашты биз сиздер менен чогуу көрсөк болот, күтсөк болот. Бул 57 килограмм салмакта жай беттеш өткөрүү мүмкүн эмес. Азыр болсочу дегенде эле ошентип Келечек 1-2 соккусу менен кирип барган болчу. Жана да ушул жерде Султан Нарынбаев мисалы үчүн ал айрыкча jiu-jitsu'нун демек спорт чебери экенин унутпаш керек. Анткени партерге атаандашын которуп кетиши ыктымал. Бирок ошол азыр кандай сокку, ошол замат Садык Ашыров барып беттешти токтотту. Мына карасаңыздар Султан Нарынбаев керемет ошол 1-2 соккусу менен алгачкы раундтун алгачкы минутасында ийгиликти өз тарабына оодарып кетти. Ар бир экинчи мушкер октагондон ашып өтүп өзүнүн командасы менен демек жеңишин белгилеп атат. Албетте эмоциясын жашыруу оңой эмес. Булардын жаш курагы 21де. Калсын чечимине макул болбой жатабы же кандай? Албетте эртерээк токтотуп койду деген ой бар. Мына дагы бир ирет байкап көрсөңүздөр болот. В первом раунде кандай болгон күндө дагы за 37 секунд нокаутом победа одержал Нарынбаев Султан. Султан Нарынбаевди ошентип экинчи жеңиши менен куттуктайбыз. Буга чейин бир таймаш, профессионалдык таймаш өткөрүп ийгилик жараткан болсо, азыр экинчисин ошентип иш жүзүнө ашырды.